Amansızдарбы? Акыркы жылдары эл арасында президенттин иш башкармалыгынын статусунун өзгөрүшү жана анын карамагына ири стратегиялык объекттердин өткөрүлүшү кызуу талкууда. Мурда тар багыттагы чарбалык мекеме болгон бул түзүм учурда өлкөнүн эң таасирлүү тармагына айланды. Биздин бүгүнкү атайын чыгарылыш дал ушул жаатта болот. Менин аты жөнүм Сайпидин Султаналиев. Биз менен бирге болуңуздар. Президентибизге рахмат. Ушунчалык бизге чынын айтыш керек. Ар бир жактан бизди колдоп келет. Kömür var, problemi yok. Президенттин иш башкармалыгы өлкө эгемендүүлүк алган жылдары тагыраагы 1994 жылы Аскар Акаевдин жарлыгы менен түзүлгөн. Андан бери далай суулар акты, далай жылдар өттү. Кыргызстандын бардык президенттеринин тушунда бул түзүм чарбалык милдеттерди гана аткарып келди. Өлкөнүн стратегиялык объекттерин башкаруу укугуна ээ болгон эмес. Президенттин иш башкармалыгы жөнүндө жобого ылайык тармак мамлекет башчынын ишин чарбалык, материалдык, техникалык жактан камсыз кылган тар багыттагы мекеме болуп саналат. Тармак өкмөттүн, президенттик администрациясынын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап, мамлекеттик имараттарды тейлөө менен алектенип келген. Ал мекеменин кол алында мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана, спорт комплекси, аңчылык чарбасы, мамлекеттик имараттар департаменти, Манас оркестри, типография, кыял ишканасы жана аларча мамлекеттик жаратылыш паркы иштеген. Соңку 3 жылдан бери иш башкармалыктын ыйгары муктары эбегейсиз кеңейди. Президенттин иш башкармалыгы имараттарды карап, унааларды тейлеген чарбачылыктан азыр ал өлкөнүн инвестицияларын, курулуштарын жана стратегиялык ресурстарын бир колго топтогон супер холдингке айланды. 2022 жылдын май айында президенттин иш башкармалыгына жетекчи болуп Каныбек Туманбаев дайындалган. Анын жетекчиликке келиши чоң талкууга жем таштаган. Коомчулукта Каныбек Туманбаев 2015 жылы бийликтеги социал-демократиялык партиянын катарында жогорку кеңешке депутат болууга аракеттенгени. 2017 жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү өкүлү катары иштегени. 2020 жылдагы натыйжасыз аяктаган парламенттик шайлоодо бийликтин биримдик партиясынын тизмесинде болгондугу айтылган. Туманбаевдин ысымын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң эле ишенимдүү кишиси, кеңешчиси, шопуру болгон Икрамжан Илмиянов менен байланыштырып сынга алышкан. Кадрдык саясаттагы кемчилик катары сыпаттагандар болгон. Кадр маселеси абдан начар болуп кетти. Мен дагы бул жигит жөнүндө абдан терс маалыматтарды көп уккам. Азыр деле шопурдун шопуру кызматка келди деп нааразылыктар айтылып жатпайбы? Саясатчы катары дайындоо жаңылыштык деп ойлойм. Мындай сын пикирлерге карата президент ачык комментарий берген эмес. Бирок Жапаров өзүнүн интервьюларынын биринде кадр тандоо боюнча өз принцибине токтолуп, табышмактуу жагдайдын жандырмагын кыйыткан жайы бар. Анын айтымында, эгер адам ишти так билип, натыйжалуу иштеп жатса, кызматкердин мурдагы ишмердүүлүгү жана репутациясы аны кызыктырбайт. Тактап айтканда, Садыр Жапаров үчүн кадрдын кайсы бийликте иштеген эмес, учурдагы коюлган тапшырмаларды канчалык тез жана сапаттуу аткарып жатканы башкы орунда турат. Айланамда жүргөндөрдүн баарын көзөмөлдөп турам. Мурдагы ишмердиктери, репутациясы мени кызыктырбайт. Мен башында эле сүйлөшкөм. Мурда кандай иштедиң? Ким менен иштедиң? Мени кызыктырбайт. Мындан ары таза иштейсиң, уурдабайсың. Мамлекет үчүн күнү-түнү дебей иштеп бересиң. Эгер кыйшайсаң, камаласың деген талап менен иштетип келе жатам. Ошентип Каныбек Туманбаевдин президенттин иш башкармалыгына жетекчи болуп келиши менен мекеменин ишмердүүлүгүндө жаңы барак ачылды. Дал ушул дайындоодон кийин иш башкармалыктын карамагына өлкө үчүн өтө маанилүү болгон ири стратегиялык объекттер биринин артынан бири өтө баштады. Мурдагы чарбалык түзүм жөнөкөй мекемеден мамлекеттик активдерди башкарган башкы борборго айланды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциясы министрлер кабинетинен алынып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүлдү. Бул жөнөкөй компания эмес, кирешелүү тармак экени талашсыз. Өлкөдө социалдык программаны жүзөгө ашырган бул компаниянын эсебинен миңдеген үй бүлөлөр турак жай менен камсыз болушу керек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын рулу президенттин иш башкармалыгынын колуна өткөнү коомчулук арасында чоң талкуулар жаралды.
Эмне үчүн ипотека менен президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев алектенет деген суроолор көбөйгөндө президент жогорку трибунадан бул маселеге чекит койду окшойт. Ал бул чечим ипотекалык үйлөрдүн курулушун тездетүү, каражаттарды үнөмдөө жана бюрократияны жоюу үчүн жасалганын, кимдин курулуш компаниясы болсо кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошентип башкармалык өлкөнүн башкы курулушчусу жана үй берүүчүсү да болуп калды. Каныбектин аты чыгат, Туманбаев эле жыргап атат, Туманбаев эле салып атат, анан баарын дегендей. Кимиңиздер де строй компанияңыздар болсо келиңиздер, мага келиңиздер, мен алып берем жерди. Мен берем, ошол суммага бүтүрсөңөр, пожалуйста, бүтүрүп бергиле. Мен мунун саясатын өзгөртүп атканда бардык компанияларды топтогом, строй компанияларды, элитный строй компанияларды. Келгиле, жардам бергиле, ушу Бишкекке 700дөн салып бергиле, ипотекалык компанияга тапшырып бергиле деп. Бардыгы шылдыңдап күлүп кеткен, 700дөн пат күлүч бүтпөйт биздики. 900 миңден кем курбайбыз биз андайды деп. Анан айлабыз кетип, анан компания уюштуруп өзүбүз, башка компания, макул деген компанияларды жалдап алып, мисалы түштүктө мына эч жашыруун эмес, жеңиш, баягы Оштун мэри болуп турду го. Ал мэриликке чейин эле ошо түштүктө ошол салып жүрөт. 750дөн квадрат метрин. Эгер кимде ким салабыз десе, пожалуйста, келиңиздер. Илкат компаниясынын мамлекетке өтүшү жана анын курамына Акнеттин кошулушу өлкөнүн санариптик коопсуздугундагы жаңы этап катары сыпатталууда. Бул процессте президенттин иш башкармалыгы негизги башкаруучу ролду ээлейт. Аталган түзүм улутташтырылган активдерди натыйжалуу башкаруу жана стратегиялык объекттердин ишин координациялоо милдетин өзүнө алды. Иш башкармалыктын көзөмөлү астында Элкат эл аралык интернет трафикке 100% монополия алды. Мындай чечим 2026 жылдын августуна чейин күчүндө болгону менен эл аралык каналдарды башкаруу укугу алдыдагы убакытта да иш башкармалыктын карамагында мамлекеттик түзүмдөрдө кала берери күтүлүүдө. Ал эми президенттин иш башкармалыгына өткөн учкун ачык акционердик коомунун өзгөрүшү өзүнчө бир феномен болду. Мурда кризисте делген бул ишкана иш башкармалыктын колуна өткөндөн кийин окуу китептерди, мамлекеттик маанилүү документтерди, атүгүл улуттук валютаны басып чыгарган башкы экономикалык локомотивге айланды. Ишкананын кирешесиндеги айырмачылык таң калтырбай койбойт. 2022 жылы учкунун кирешеси болгону 105 миллион сомду түзсө, 2025 жылга келип бул көрсөткүч укмуштуудай секирик жасап 4 миллиард сомго жетти. Башкача айтканда 3 жылдын ичинде ишкананын кирешеси 40 эседен ашык өскөн. Бул көрсөткүчтөр иш башкармалыктын каржылык жактан канчалык кубаттуу болуп баратканына эгенелейт. Учкун убагында мурун кандай эле? Мына президентибизге Садыр Нуркожоевичке рахмат. Бул дагы банкрот болуп туруп сатылып кетип атмак да. Сатылып жок болмок да аягычы. Бүгүнкү күндө мына силер ушул жерден айлык маян алып иштеп атасыздар, үй бүлөңүздөрдү багып атасыздар. Кандай бүгүнкү күндө акыбалга келди мына. Барып туруп мына Кудайым буйруса жакшы быйылкы жылда эле мына 6 айдыкта жакшы жыйынтыктар менен чыгып атат буйруса. Жылдын аягына чейин дагы мына мамлекетибизге мына ушул жерде канча деген акча каражат мамлекетибизге бюджетке түшүп атат. Убагында эч ким ишенген эмес. Ушул жерде паспорт чыгат, ушул жерде мамлекет өзү чыгара алат дегенде бардыгы күлгөн. Бирок бардыгы аракет менен бардык нерсени жасаса болот. Президенттин иш башкармалыгы өлкөнүн санариптик келечегинде өз көзөмөлүн алды. Учурда бул түзүмгө караштуу 2 ири мекеме жарандарга кызмат көрсөтүүдө негизги ролду ойнойт. Биринчиси кызмат мамлекеттик мекемеси. Калкка керектүү документтерди берүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү иштерин жүргүзөт. Тактап айтканда биз барган калкты тейлөө борборлорун же болбосо сондун иши эми президенттин иш башкармалыгынын жоопкерчилигинде. Экинчиси түндүк ачык акционердик коому. Бул өлкөнүн башкы санариптик платформасы. Бардык мамлекеттик кызматтарды онлайн форматка өткөрүү, справкаларды санарип алуу, электрондук кызматташуу дал ушул өзүңүздүн кол алыңыздагы телефонуңузда жүктөлгөн түндүк аркылуу ишке ашат. Демек паспорт алуудан баштап санариптик справка алууга чейинки бардык маанилүү кызматтар президенттин иш башкармалыгынан башкарылып калды. Бул кызматтардын сапаты жана коопсуздугу үчүн эми ушул түзүм түздөн түз жооп бериши керек. 2025 жылдын сентябрь айында президент Садыр Жапаровдун кезектеги дагы бир жарлыгы менен министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча УНА мамлекеттик мекемеси президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн.
Бул мекеме унааларды каттоо, кайра каттоо, айдоочулук күбөлүктөрдү берүү сыяктуу калк арасында эң көп суроо талапка ээ кызматтарды көрсөтөт. Бул кызматтардан түшкөн каражаттар олуттуу киреше берүүчү булак. Мындан тышкары өлкөдөгү бардык автомектептер мамлекеттин карамагына өттү. Бул чечим айдоочуларды даярдоо сапатын көзөмөлгө алуу менен бирге иш башкармалыгы үчүн кошумча жана ишенимдүү киреше булагына айланары күтүлүүдө. Ошентип, унаа айдоону үйрөнүүдөн баштап, ага номер алып, каттоодон өткөнгө чейинки бүтүндөй тизмек президенттин иш башкармалыгынын түз көзөмөлүнө өткөрүлдү. Жакында эле президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөн ири активдердин тизмеси дагы бир салмактуу мекеме Кыргыз Индустрия ачык акционердик коому менен толукталды. Буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине карап келген бул ишкана өкмөттүн чечими менен берилди. Бул чечим мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын ишин жандантуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды. Белгилей кетсек, Кыргыз Индустрия 2021 жылы өлкөнүн өнөр жайын, өндүрүшүн чукул арада бутуна тургузуу үчүн түзүлүп, анын устаттык капиталы 1 миллиард сомду түзөрү жарыяланган. Ишкана түзүлгөндөн бери бир топ кыйынчылыктарды башынан кечирди. Эми бул ири өнөр жай холдингинин тагдыры да президенттин иш башкармалыгына ишенип тапшырылды. Түзүм өлкөдө өндүрүштү, завод, фабрикаларды жандандыруучу борборго айланды. 29 апрелде Кыргыз Телеком ачык акционер коому президенттин иш башкармалыгынын тизмесине кошулса, ага улай эле 30 апрелде санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги өзүнчө мекеме катары ишин токтотуп, президенттин иш башкармалыгынын курамына кошулду. Коомчулукта мындай кадамды бийликтин ашыкча концентрациясы катары сыпатташууда. Бардык реалдуу рычагдар бир колго административдик аппаратка топтолуп калышы министрлер кабинетинин ролун алсыратпайбы деген суроо жаралууда. Акылга сыйбаган иш. Бүтүндөй бир министрликти президенттин иш башкармалыгына өткөрүп беришти. Бул дагы эмнеси? Мындай темп менен бардык министрлер кабинетин таркатып, анын ыйгарым укуктарын президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берүүгө убакыт келип калды окшойт. Ошондо иш башкармалыгы чыныгы бийлик катары саясийда, юридикалыкта жоопкерчиликти өзүнө алмак. Айтор президенттин иш башкармалыгы азыр өлкөнүн башкы чарбачысы, башкы куруучусу, башкы сан ариптештирүүчүсү жана башкы кассиринин ролун аткарып жаткан сейт. Бул ишканалардан түшкөн кирешелер болуп көрбөгөндөй өсүүгө өбөлгө болуп, экономикалык локомотив ролун аткарууда. Жөжөнү күздө санайлы демекчи, ишке ашкан ири долбоорлордун, МИКтин үйлөрү, санариптик кызматтардын сапаты, өнөр жай ишканаларынын кирешеси негизинде натыйжасы ашып кетсе 2-3 жылда билинет. Эгер көзөмөл, мыйзамдуулук жана ачыктык сакталса, бул ыкма өнүүгө алып барары шексиз. Бирок коомчулукта системанын жабыктыгы коррупциялык тобокелдиктердин жаңы очогуна айланбайбы деген суроо жаратууда. Мамлекеттик ири ишканалардын бир колго топтолушу алардын кирешесин болуп көрбөгөндөй өстүрүп, иш башкармалыкты өлкө экономикасынын чыныгы локомотивине айлантчудай. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү сапаттуу курулуп, карапайым элдин колуна тийиши, санариптик кызматтарды көрсөтүүнүн жеңилдиги, учкун, унаа, Кыргыз Индустрия сыяктуу гиганттардын туруктуу кирешелүүлүгү менен ийгилиги өлчөнөт. Эгерде катуу көзөмөл, мыйзамдуулук жана ачыктык сакталса, ресурстарды бир борбордон башкаруу ыкмасы өнүүгө карай кескин секирик жасашы мүмкүн. Ошентсе да коомчулукта системанын жабыктыгы коррупциялык тобокелдиктердин жаңы очогуна айланбайбы деген кооптонуулар да жок эмес. Бүгүнкү күндө президенттин иш башкармалыгынын кармагында 30дан ашык ар кандай багыттагы ишкана жана мекемелер бар. Тизмеге көз жүгүрткөн жөнөкөй жаранга президенттин иш башкармалыгы өлкөдөгү бардык кирешелүү тармактарды өз колуна алып алгандай элес берет. Учкун ачык акционердик коому аркылуу паспорт жана дипломдор басылса, кызмат унаа ишканасы аркылуу жарандарга берет. Кыргыз Стройсервис ишканасы аркылуу өлкөдөгү ири курулуштарды курса, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берет. Кыргыз Индустрия аркылуу өлкөдө өндүрүштү, завод, фабрикаларды жандандырат. Гознак аркылуу улуттук валютаны басып жана акциздик маркаларды чыгаруу колго алынган. Ал эми түндүк аркылуу жарандардын бардык электрондук маалымат базасы түздөн түз иш башкармалыгынын көзөмөлүндө. Учурда президенттик иш башкармалык бул бийликтин экономикалык амбицияларынын күзгүсү болуп турат. Бул күзгүдөн биз гүлдөгөн экономикасы күчтүү Кыргызстанды көрөбүзбү, же бир колго топтолгон бийликтин тобокелдиктерин көрөбүзбү? Аны келечек көрсөтөт.
Sizler менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Комментарий, ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар.